Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Регион телеканалынын эфирдик бөрүүлөрүн ачык маек көрсөтүүсү улантат. Аны мен Нурзада Сыдыкова алып барам. Амансыздарбы. Бүгүнкү берүүбүздө биз кино ааламы жөнүндө кеп курабыз. Деги эле Кыргызстанда кино индустриясынын өнүгүүсү, андагы өзгөрүүлөр, жаңылануулар жана кандай алдыда өсүүлөр болуп жатат. Ушул жана башка теманын алкагында кеп куруу алдында турабыз. Ал үчүн биздин студиябызга конок чакырып койгонбуз. Бир нече фильм жана сериалдарга режиссерлук кылган таланттуу мырза, жаш кинорежиссер, актер Нарбото Анарбаев. Саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студиябызга. Саламатчылык, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен алгачкы суроом деле ошол. Деги эле Кыргызстандагы кино тармагынын өнүгүүсү, андагы өзгөрүүлөр, кино тармагында кандай жаңылыктар болуп жатат? Ушул жагдайга токтолгум келип турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кино тармагы аябай өсүүдө. Ар бир режиссер, ар бир команда күчүн жетишинче ошол дүйнөлүк деңгээлге чыкканга аракет жасап атышат. Бул аябай жакшы көрүнүш. Бүгүнкү күндө Кыргыз эли, Кыргызстан деги эле өсүү жолундабыз. Ошого карай биз дагы кино жаатын өнүктүргөнгө аракет жасап атабыз. Анан сиз буга чейин ошол эфир телесериалын тартып, тасма коомчулук арасында жакшы өзүнүн жемишин берген болчу да. Алдыда дагы ушул сериал тартуу максатында турасызбы? Анткени Кыргызстанда баягы сериал тартуу жаңыдан гана ушул соңку 5-6 жылда гана өнүгүп атат деп айтсак да болот да. Максатыңыз барбы дагы ушул сериал тармагын өнүктүрүүдө? Сериал тармагын өнүктүрүүдө максатыбыз бар. Биз команда менен жакшы сценарийлер даярдап койгонбуз. Негизи сериал тартууга бул бир аз көбүрөөк каражат керек. Анан негизи сериалдар бул телеканалдардын жумушу да. Телеканалдар тартыш керек негизичи. Бизде Кыргызстандагы киностудиялар сериал тартканга бюджеттер жетишсиз да. Эфир болсо бул ошол Алтынбек Мусаевич Жумаевдин демилгеси менен болгон 7 каналдын мындайча айтканда продукциясы десек болот. Андан башка биз аябай жакшы заманбап сериалдарды даярдап койгонбуз. Кудай буйруса алар дагы убактысы келгенде тартылат. Ошол сериал деп ушул жаатта сөз кылып атпайбызбы? Деги эле сериал тартуу жаатында кыйынчылыктарга дагы токтолдуңуз да. Кандай кыйынчылыктар бар? Эмне кылганда өнүктүрө алабыз? Бир эле ушул телеканал деп айтып калдыңыз да. Телеканал эле тартыш керекпи же мында өз алдынча да өстүрүүгө болобу? Эмне үчүн сериал тартуу Кыргызстанда аксап атат да? Сериалдарды мисалы бизде жеке студиялар бар да. Бул деген чыгармачыл топтор. Чыгармачыл топторго сериал тартуу үчүн бул каражат керек болот да. Сериалды тарттырып андан кийин аны сатыш керек. Бул тартып аткан продакшндар дейли, аларга дагы бюджет издөө үчүн дагы бир кишилер керек болот да. Эгер телеканалдар бул өзү сериалдар көбүнчө телеканалдардын жумушу болбосо муну мамлекет колдош керек. Кыргызстандын идеологиясын сериал аркылуу Кыргызстанга жана башка өлкөлөргө жайылтуу үчүн. Ошондуктан муну ошол телеканалдар же болбосо мамлекет колдосо продакшндар иштегенге, жакшы сериалдарды тартканга даяр. Ошол сериалга абдан чоң каражат кетет. Ошончо салым кош керек, каражат жумшаш керек деп жатпайсызбы? Демек, сериал тартканыбыз менен өзүнүн каражатын өзү актабай калышы мүмкүнбү же кандай? Ооба. Мисалы жеке студия сериал тартса, бул өзүн актабай калышы мүмкүн. Себеби дегенде муну кинотеатрдан сата албайсың, толук метраждуу тасманы кинотеатрдан сата аласың да. Вот айырмачылыгы ушул жерде болуп атат. Ошон үчүн сериалды тартып сата албагандан кийин муну тарткан продакшндарга бул невыгодный нерсе десек болот да. Ошон үчүн сериалды мамлекет тарабынан колдоо болуш керек, же болбосо кандайдыр бир фонддор колдош керек, же телеканалдар. Сиздер ушу жаш режиссер катары, буга чейин сериал тартып көргөн режиссер катары ушул жаатта бир кайсы бир тармактарга кайрылып көрдүңүздөрбү, сунуш берип көрдүңүздөрбү? Мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнө, маданият министрлигине, балким кино тартуу ушундай сунуштар менен колдоолор болуп атабы деген суроо да. Азыр мисалы
биздин ошол президентибиз жаңы келгенде Садыр Нуркожоевич ушул кино тармагын жана ошондой эле сериал тармагын ушул бүгүнкү заманбап эл көрө турган сериалдарды колдоо үчүн атайын бир чоң форумдарды өткөрүшкөн да. Ал форумдарга мен да катышкам, чогулуштарга. Азыр эми ошол мамлекет тарабынан ошо жоолорун иштеп атышат. Эгер жоолор иштелип бүтүп, каражат бөлүнө турган болсо, анда мен ойлойм ошол бүгүнкү заманбап жаш режиссерлорго, жаңыча ойлонгон режиссерлорго ошол каражаттарын бөлүп берсе, мен ойлойм ошол мамлекеттин идеологиясын чыгарган жана ошондой эле бүгүнкү биздин жаштарга бир жакшы үлгү боло турган сериалдарды биз жарата алабыз. Азыр мамлекеттик идеология деп калбадыңызбы? Сериалдан сырткары ушул мамлекетке өзүнүн салымын кошо турган, кыргыз калкына өзүнүн салымын кошо турган ушундай кинофильмдер тартылып атабы Кыргызстанда? Кыргызстанда азыр андай деңгээлде жок. Биз мисал кылып ала турган болсок, мисалы түрктөр өздөрүнүн идеологиясын ошол кино аркылуу, сериал аркылуу дүйнөгө чыгарып, мындайча айтканда өздөрүнүн идеологиясын кино аркылуу дүйнөнү идеологиясы менен кино аркылуу дүйнөнү багындырып атат да. Бул деген ошол себеби кыргыздын идеологиясын бул мен ойлойм ошол бир гана кино тармагы менен, сериал тармагы менен жана ошондой эле маданият тармагы менен жайылта аласың да. Ошон үчүн эгер ошондой бир идеологияны жарыялай турган болсок дүйнө жүзүнө, анда ошол каражат керек болуп атат да. Бизге тоскоолдук ошондо каражат эле болуп атабы же кандай? Эмне тоскоолдук болуп атат бизге ушул жакта? Бизде азыр жаш режиссерлор аябай күчтүү режиссерлор бар, күчтүү командалар бар. Себеби ошол Советский Союз жоюлгандан кийин биз жаштар өзүбүз аракетин кылып, өзүбүз продакшн ачып иштегенге туура келди. Бүгүнкү күндө интернетте бардык маалымат бар. Ошондуктан биз дүйнөлүк деңгээлдеги фильмдерди, сериалдарды жаратканга өзүбүз окуп, үйрөнүп даярданып атабыз да. Ошон үчүн продакшндар бар, тартуу үчүн бул каражат керек. Ошон үчүн кайра эле келип каражатка такалып атат да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда кинокомедия, жеңилирээк тасмалар өнүгүп жатканда байкасак болот. Аларды сатуу бир аз оңоюраак окшойт. Мисалы үчүн калк ошол нерсени талап кылабы же кандай комедия ошондой сыяктуу, бирок ошол эле учурда биз айткан жанагындай өзүнүн тарбиялык мааниси бар, биздин идеологиябызды чыгара алган тасмалардын аксап атканын айтып атам да. Мындай да, ар бир мамлекетте анализ кылып көрсөк болот да. Ар бир мамлекетте киноиндустрия өнүгүп баштаганда биринчи ошол комедия жанрындагы кинолор жакшы өтүмдүү болот да. Болуптур да буга чейин. Бизде дагы Кыргызстан ошол кино кайрадан эми мурунку кыргызское чудо деп койчу. Ошондон кийинки убакытта ошол биздин продакшндар комедияны жаратты, эл дагы ошого кызыгып аябай көрдү да. Бүгүнкү күндө ошол комедиядан кийин ошол жакшы драмалар, экшн, боевиктер дейли, аябай жакшы үлгү боло турган оор фильмдерди кыргыз эли менимче аябай бүгүн ошону сагынып көргүсү келип атат да. Ошон үчүн азыр продакшндарды эгер байкасак, акырын ошол комедиядан оор драмаларга өтүп баштады да. Демек, мисалы үчүн башка кино тармагын өнүктүргөн күчтүү мамлекеттер басып өткөн жолду Кыргызстан бүгүнкү күндө азыр басып өтүп анан ошол багытка бараткан турбайбы? Ооба, азыр эми ошол багыттын биринчи тепкичи деп койсок болот да. Ошол комедиядан өтүп, албетте комедиялар тартыла берет, эми биз ошол драма жанрларына өткөнгө бүгүн ошол биринчи кадамдар болуп атат десек болот. Жакшы экен. Сиз мындай суроо бергим келип атат да, сериал тартууда же фильм тартууда актерлор айрым кинолорду бир нече фильмге бир эле актерду коюп ойногон учурлар көп эле кездешет да. Анан сиз актерлорду кандай тандайсыз? Мисалы үчүн бир эле жүздү бир нече фильмге тартасызбы? Мисалы үчүн ал деген буга чейин даяр кадр дегендей айтсаңыз ойной берет. Анан жаш кадрлар өсүп атабы, жаңы жүздөр
тандайсыз деги эле актерлорду? Менин иштөө ыкмамда эгер мен тарткан кинолорго бир актер же бир актриса түшсө, бизде өзүнүн терминдери бар, амплуа деп коет. Ошол мен тарткан кинолорго бир актер же бир актриса түшсө, мен 100 кино деле тарта берем. Эгер ошол актер менин каарманыма түшпөсө, анда мен көчөдөн болсо дагы табып туруп, ошону даярдап тартканга мындай кызыктармын да. Себеби эгер башымда ойлонгон каарманга 100 түшпөсө, же анын характери түшпөсө, анда тартпай эле коюш керек да. Себеби көрүп аткан киши, мисалы, картайган бир кемпирди сенин каарманың ошондой болсо, а сен картайган кемпирди эмес, жашыраак бирөөнү ошонун ролуна, каарманына коюп койсоң, ал бул зритель ишенбейт да. Ошон үчүн ошого түшө турган кадрды, ошо лицосун, типажын таап коюшуң керек. Мисал үчүн бир фильмге тартылуу же башка каарманды ойноо үчүн көпчүлүк актер, актрисалар кайсы бир чачын кестирип, же болбосо кайсы бир деңгээлде өзүнүн келбетин өзгөртүүгө даяр турушат да. Сиздин практикаңызда буга чейин чоң сериалдар тарттыңыз, фильмдер тарттыңыз, мына ушундай жагдайлар кезиккенби? Бизде кезикти. Эфир сериалында, мисалы, биздин Асель деген каарманыбыз бар. Ошол аябай килтейген бир телеканалдын жаңылыктар тармагында ошол жерде продюсер болот. Биз ошол каарманды, Жумагүл актрисанын аты ошондой эле. Ошол эжекенин, ошол актрисанын биз чачын кыркканга барганбыз. Ал эжекебиз дагы макул болгон, себеби бизге ошондой каарман керек болчу да. Чачын кыртырып, аябай кыска кылып, анын чачын боеп сарыга, ошентип тарткан убактар болгон. Албетте бул кино деген бул постановочный деп коет, атайын даярдалып тартыла турган тасма да. Ошон үчүн бизге керектүү каармандын баарын жасашыбыз керек. Түшүнүктүү. Мындан сырткары мен билгенден сиз үн коштоо менен дагы алектенесиз. Үн коштоо билсең баарыбызга белгилүү болгондой эле Кыргызстанда жаңы гана өнүгүп келе жатат, профессионалдуу деңгээлде десек болот. Көпчүлүк телеканалдар которот, бирок ошол эле учурда жанагындай профессионалдуулук жетишсиз деп сиздердин көз карашыңыздар менен айтканда мына ушундай деп эсептелинет экен. Бүгүнкү күндө ушул жагдай кандай кечип атат? Мисалы үчүн чет өлкөлүк кинотасмалар биздин Кыргызстанда өтө актуалдуу десек болот. Мисалы үчүн Корей телесериалдары, түрк сериалдары, орус, Россия мамлекетинин сериалдары бизде мындай актуалдуу десек да болот да. Котормо жаатында кандай өнүгүү өсүүлөр бар бизде? Котормо жааты дагы бизде бүгүнкү күндө өнүгүүдө. Өнүгүп кетпесе дагы эми башталып атат да. Мен акыркы 2 жылда котормо студияда отурдум, режиссерлук кылдым. Биздин команда күчүбүздүн жетишинче профессионалдуу иштегенге аракет кылдык. Мисалы, Хекимолу деген түрк сериалын котордук. Ал жерде 428 каарман бар, баары 157 серияда. Бул чоң проекттерден айтайын. Ошого биз почти ар бир каарманга бирден актер менен иштегенге туура келди да. Ошондо актерлор эми бул дубляждын жумушу башка да. Мисалы, театрды ойногондо ал жакта башка, кинонуку башка, дубляждыкы такыр башка. Биз ошол театрдан кыздарды, актерлорду, актрисаларды алып келип, студиядан өзүбүздү окутуп, үйрөтүп, анан жазганга туура келди. Үнү түшкөндөрдү. Ошентип бир профессионалдуу котормо жасап көрөлү дедик. Буюрса ал жакында чыгыш керек, ютубтарга да чыгыш керек, чоң телеканалдардан кетиш керек. Ошондо көрүүчүлөр өздөрүн баалайт деген ойдомун. Ошол андан сырткары дубляж башка дагы студиялар бүгүнкү күндө иштеп атат го дейм. Ошон үчүн өнүгүүдөбүз. Бул нерсе керек. Себеби биз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилин колдошубуз керек, көтөрүшүбүз керек, аны биз жасашыбыз керек да. Негизи эле жана кино жаратууда актерлор өзү ойнойт да. Мисалы үчүн ошол эле аянтта десек, кино тартуу аянтында. Ал эми ошол үн коштоодо бирөөнүн үнүн коштойт эмеспи? Бул бир топ эле оорчулук жаратат болуш керек же үндү коштоп коюу эле бул оңоюраак болобу же кандай болот?
Үндү коштоо кинодо ойногондон гана кара 3 эсе оор да, то есть менин көз карашымда. Себеби сен бир актер ойносо ошонун образын, ал эми мисалы англисче ойнойт да, же болбосо түркчө ойнойт, же орусча. Сен ошонун образын кайра кайталашың керек, бул бир. Экинчиден сен аны кыргызчалап айтышың керек. Сен ошонун ичинде анын характерин, болуп аткан окуянын баарын берип кетишиң керек да. Ошон үчүн биздин актерлор биринчи келип дубляжга отурганда бизге буга чейин үн коштоп жүргөндөр бар экен. Ал жөн эле маалымат берүү үчүн окуп коюш, ушундай да окуялар болгон да. Мисалы киного отуруп атканда жөн эле маалымат болуш үчүн эле, образ жок ал жерде, артикуляция деген бар, интонация деген бар. Ошолорду жасабай эле, мисалы кагазда бар нерсени окуп эле коюшкан. Бизге келгенде биз айттык да, биз ушинтип иштейбиз, ошого аракет кылалы деп аларды кыйнап, кийин алар өздөрү дагы бүткөндөн кийин алардын өздөрүнө да жагып, профессионалдуу жумуш ушундай болуш керек. Ошентип иштегенге туура келди. Бизде үн коштоочулар өзүңүз айтмакчы болгон эмес, ар бирин даярдап чыккансыздар. Анан ошол канча убакыт кетти? Мисалы үчүн абдан чоң 150ден ашуун серияны которуп чыгуу үчүн канча убакытты короттуңуздар? Биз 1 жыл 4 айда которуп бүттүк, 157 серия, ар бири 45 мүнөттөн. Ошол 428 каарманга 100дөй актер менен иштедик да. Анын ичинде 12 башкы каармандар, 12дей башкы каарман, калгандары эпизоддогу каармандар. Ошол келгенде мисалы биринчи башкы каармандарга келген актрисалар бир күн 3 күндө 4 күндө бир серия жазсак, элестетиңиз да, 3 күндө 4 күндө бир серия жазсак, аягына келгенде актерлор үйрөнүп калгандан кийин бир 30-35 сериядан кийин точно жакшы билип калышты. Ошондон кийин бир күндө алар 4-5 серияга чейин жазганга мүмкүнчүлүк болду. Ошондо эми элестетиңиз, башында 3-4 күндө бир серия жазсак, кийин ошол 35 сериядан кийин бир күндө 3-4 серия жазып калдык да. Ошол деңгээл 35 серияга чейин аябай кыйын болду, ар бир актер менен. Башкы каарманда 12 актер ойноду деп атасыз, Демек 12 актер бүгүндө дасыккан, даяр үн коштоочу актерлор болуп даярдалып чыктыбы? Ооба. Ошо мен ойлойм, Кыргызстандагы эң алдыңкы дубляж актерлору деп эсептей алам да. Себеби мен аларга ишенем. Алар кинодогу каарманды укканда эле сразу ошого түшүп кете беришет, образга түшүп кетишет да. Алар дагы мисалы сөз жетпей калса, анын артикуляциясы иштейт да. Ошого даже сөздү кошуп толуктап кете турган актерлор болуп калды. Булар высокоточный актерлор деп коет, дубляжный. Ошол бизде ошол азыр бүгүнкү күндө профессионалдар бар. Алдыда дагы пландар барбы? Ушундай чоң проекттерди аткаруу, чет эл кайсы сериалды которгон турасыздар? Азыр эми сериал боюнча азырынча жок. Бирок дубляжды сөзсүз түрдө өнүктүрүшүбүз керек. Биз иштешибиз керек дубляж менен. Көп иштешибиз керек. Себеби аябай бизге дагы кыргыз элине керек проекттер бар да, чоң сериалдар бар, кинолор бар. Биз ошону кыргызчага которуп, кыргыз элине тартуулашыбыз керек. Мындан сырткары ошол мультфильмди дагы которуп калдыңыздар, сериал жанагы кино тасмаларга караганда мультфильмди которуу биротоло эле оор болуш керек. Ооба. Мультфильм канчалык деңгээлде оор, анда кандай актерлор талап кылынат, эмнеси менен өзгөчөлөнөт дегендей? Мисалы, дубляждагы менин оюмча мультик дагы эки форматта которулат да. Мисалы, биринчиси мультик, чындыгында мультик да. Мисалы, мисалы, персонажды ойноп бербейсиз. Текстин унутуп калдыңыз. Мен азыр такыр тексттерин билбейм. Анан мультипликационный деп коет. Бул мультик менен кинонун ортосундагы мультидубляж да. Биз азыр мультик дубляж кылганда ошол ортодогуну жасадык. Бул мультик менен кинонун ортосундагы да. Мультиктен дагы образ бар, мындайча айтканда, кинодон дагы образ бар. Ошол
форматка түшүш үчүн бизге аябай бир топ кыйын болду. Башында актерлор келгендей, монтип айталы. Жок, бул такыр мультик болуп калды. Мынтип айтсаң такыр кино болуп калды. Эми кинодо биз адамча сүйлөйбүз да. Ошентип атып биз ортого алып келип атып бир топ эле кыйын болду. Бирок сиздер дагы көрсөңүздөр болот, жакында ал дагы коомчулукка чыгат. Шахризада деген мультик, ал дагы биз ал жерде полноформатный иштегенбиз. То есть ар бир каарманга бирден үн менен. Ал сериалбы же? Сериал. Канча бөлүмдөн турат? Анан канча актер менен иштештиңиздер? Канча убакыт талап кылды мында? Аны биз менимче бир 30 чакты серия. Каармандар бир топ эле 15-16 актер менен иштедик аны. Сиз мына жаш режиссер катары мындан сырткары жаштарды дагы окуткан жайыңыз бар, атайын курстарды ачып, окуу курстарын, режиссерлук турда. Бул жаатында кандай болот экен? Мындай режиссерлукка кызыккан жаштар көп эле болуш керек. Ооба, көп. Мага көп кайрылышат. Бирок мен ошол бир курс ачып, мен өзү негизи курс ачып өзүмдүн командама окутуп алайын дегем да. Себеби ошондон улам курс ачып иштейин, аларды окутайын деп аракет кылып, атканда эле бир проект келет, ошол проектке кетип, ошентип 2-3 жыл өтүп кетти арадан. Ошентип эле курс ача албай атам. Бирок бул планда бар. Сөзсүз түрдө режиссурага кызыккан болгондо дагы заманбап режиссурага кызыккан жаштар көп. Мен ойлойм, алар сөзсүз түрдө билим алыш керек жана Кудай буйрса келечекте дүйнөнү багындырыш керек да, кыргыз тасмалары менен. Мисалы үчүн азыр убактым жок деп атпайсызбы, бирок ошол эле учурда сиздин тарткан сериалдарыңызды, сиздин тарткан фильмдериңизди көрүп, балким айрым жаштар кызыгуу артып жүргөн чыгар. Алар сизге мисалы үчүн кантип кайрыла алышат? Балким актер болгусу келгендер, балким ошол үн куштоогусу келген жаштар бар да. Жаштар эле эмес, эми жарандар буга чейин кызыгып жүргөн, кантип кайрылса болот сизге? Мен тармактарым бар, Facebook бар. Ооба, мен ал жак ачык эле, мен баарына эле жооп бергенге аракет жасайм. Вот ошол жактан кайрылса болот. Акыркы суроолорумду узата берейин. Алдыңкы келечекте кандай пландарыңыздар бар? Эмнени максат кылып атасыздар? Келечекте сиздерден эмне жаңылык күтө алабыз? Биз азыр жалпы командабыз менен 2019-жылдан бери биздин тарых бул бүгүнкү күндө аябай актуалдуу. 99-2000 жылдары Баткенде болгон окуя. Бул аябай чоң проект. Ушул тасманы тарталы деген аябай аракеттебиз. Биз муну ошол мамлекеттик кызматкерлерине да кайрылып атабыз бүгүнкү күндө. Эгер колдоо ала турган болсо, бул аябай патриоттуулукту козгогон кыргыз элинин эл аралык деңгээлде дагы орду бар чоң тасма болот. Ушуну иштеп атабыз. Кудай буйрса, ушуну тартып чыгарсак, биздин бир чоңдон чоң жетишкендигибиз болчу. Анан бүгүнкү күндө азыр биз жакында эле съемкага киришебиз буйрса. Санжар Сабыржан уулу деген жигит бар, ошол жаңы киностудия ачып, жигиттер менен иштеп баштадык. Биз ал жакта азыр бүгүнкү күндө сценарийдебиз. Бул дагы эл аралык деңгээлге багыт ала турган, мындайча айтканда, Голливуд системасындагы чоң тасма болот. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жогоруда айткан тасмалар сериалбы же фильм катары эле тартылабы? Жок, бул ошол Баткен 99-20 болсо 2000 деген тасма бул толук метраждуу, чоң 2 саат камтыган тасма болот. Андан кийинки тасма дагы бул толук метраждуу болот. Эми ошол Баткендеги окуя, чек ара маселеси толук кандуу чагылдырылат, Ооба, бул ошол 99-2000 жылы кечеги эле бизде окуя болбодубу? Ошонун башталышы деп койсок болот да. Ал убакта аябай 2 жыл убакыт алган, аябай чоң бир окуя болгон. Ошону биз Мамат Ибраим Самиев деген биздин кимдер үстүнөн иштеп атат бүгүнкү күндө? Бул проектни өзү Мамат Ибраим Самиев деген милициянын ардагери, жазуучу аксакалыбыз бар болчу. Пандемияда кайтыш болуп кетти. Биз ошол киши менен баштап, сценарийин түзүп, бюджетинен дагы өзү дагы жардам берип турган болгон. Ошол 2020-жылы баштайбыз деп атканбыз да съемкасынчы. Бул киши ошол пандемияда каза болуп калып,
ошол бойдон проект токтоп калган. Азыр бүгүнкү күндө эми ошону аягына чыгаралы деп жүрөбүз. Бул аябай чындыгында чоң проект болот да, чоң фильм болот. Ошол. Жакшы экен, келип өзүңүздүн жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирели дагы. Сизге эркин микрофон узаталы. Чоң рахмат. Эми мен эмне дейм, кыргыз элиме дайыма тынччылык болсун. Бул баарыбызга белгилүү болду. Бул эң негизги нерсе экен. Ошол анан ар бир үй бүлөгө бактылуулук каалайм, ден соолук каалайм. Өнүгүп өсөлү. Бүгүнкү күндө биздин биринчи негизги нерсебиз бул ушул болуп турат. Ошон үчүн жалпылап аракет жасайлы. Кыргызстанда дагы кино тармагы өсүп өнүксүн, Ооба, кино Чоң тармагы рахмат, сөзсүз. сизге дагы ыраазычылык билдирели. Келип чакыруубузга каршылык билдирбей келип өзүңүздүн жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң рахмат. Дагы келип туруңуз студиябызга. Сиздерге чоң рахмат. Мына ушуну менен биз берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн биздин студиябызда жаш кинорежиссер, актер Нарбото Анарбаев болду. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан кийинки эфирлерден жолугушканга чейин аман туруңуздар.